Assalamu alaikum. Урматтуу шайлоочулар. Мен бүгүн азыр Бүтүн Кыргызстан партиясынын жаштар канаты ошолор уюштурган пресс-конференцияда отурам. Кече Алайкуга барып келген сапар кандай өттү? Кандай жолугушуулар болду? Кандай бут тосуулар болду? Кандай жардамдар болду деген суроо менен булар мага кайрылып атат. Урматтуу президент, мен сизге кайрылайын деп атам. Сиз бул жолу таза шайлоо өткөндү камсыз кылып берем дедиңиз эле. Буюрса, алдыда келаткан шайлоодо мына ошол иш эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыш шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Эл дагы, анын ичинде биз дагы аябай ишенгенбиз. Бирок чынында кандай болуп атат? Сиз Бүтүн Кыргызстанды эмес, Каракулжадан камсыз кылууну баштасаңыз болчу экен. Сиз каракулжалыктарга айтсаңыз болчу экен. Кандай партия келсе дагы жолугушууларды уюштуруп, элди тартып, нан менен, туз менен тосуп алып, Каракулжа элинин кылым карыткан меймандостугун көрсөткүлө деп койсоңуз болчу экен. Андай болгон жок. Кайсы жерге барбайлык, ичип алган аялдар, ичип алган эркектер машинадан түшпөй атып ит капкандай кылып, эмне келдиңер берге? Кеткиле. Биз бир гана адамды шайлайбыз. Биз бир гана партияны шайлайбыз. Биз сүйлөшүп алганбыз. Айыл боюнча ушундай болот. Бияка келбегиле деп тосулуп атышты. Ушул кантип болсун? Мен билем, Каракулжа эли кандай меймандос экенин. Мен 45 жылдан бери концерт коюп кыдырып жүргөн киши катары айтып атам. Каракулжалыктар окшоп кийинип алып каяка жарадыңыз? Каракулжалыктар ушундай кийинеби? Алар кичинеле бир жерге ишке кирип калса, шляпа кийип, папка көтөрүп алат. Неге бүгүн алар мындай болуп калды? Бул саясат. Саясат. Бүт эл эмес, 4-5 адам бүтүндөй Каракулжа элин жаман кылып көрсөтүп атат. Бирок чын-чынына келгенде андай эмес. Ошол биз барган жерде дагы чогулуп чыгып келишип, өздөрү ошолорду тыйып, эленейин. Бул кандай шарттар түзүлдү? Каракулжанын борборунда өткөн Маданият сарайынын астындагы жыйынга жолдорго гаилерди коюп, спортсмен балдарды жолго коюп, бүт айыл өкмөттөрдөн келаткан шайлоочуларды жолдон тосуп киргизбей, баарын артка кайтарып аттыгы. Ушул дагы меймандостукпу? Болуптур. Жолду милиция тосуп кое алат экен. Бирок жүрөктөргө бара турган жолду кантип тособуз? Кантип тособуз? Болгондо да Каракулжа элине мизамды сыйлаган, мизамды билген, илгери мындай деген сөз бар эле. Алайку болк дегенде Москва солк деген. Эсиңизде барбы? Мына ошондой эл бүгүн кантип эле тосулуп калсын? 1000 деген, 10 000 деген мигранттар Каракулжа районунан, азыр Россияда жүргөн. Телефон аркылуу, WhatsApp'тар аркылуу кайрылып, нааразычылык билдирип атат. Кечирим сурап атат бийликтин адамдары үчүн. Көгартта айыл өкмөттүн жумушчусу чыгып алып туруп сүйлөп атат. Бул кандай деген мыйзам бузуу болду? Факт дейсиңер. Кантип айыл өкмөттүн ишчиси келип жыйында Биримдик партиясын колдоп сүйлөп атат. Биз ушулардын баардыгынан өтүп атабыз. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Бул бийликке болуп дагы сизге аброй алып келген жок. Мүмкүн андай буйрук берилбегендир. Бирок пенделик кылышып, кызматта тургандар силерге жакшылык кылам деп, кызмат көрсөтөм деп аша чаап, ушундай шартка алып келгендер. Токтоткула. Токтоткула. Мунун жыйынтыгы жакшы болбойт. Жакшы болбойт. Элдин үмүтүн өчүрбөгүлө. Эл каалагандай тандап, каалаган партиясына добуш берүүгө мыйзамдуу укуктары бар. Аны чектегенге болбойт. Муну чектей турган жердешчилик эмес. Муну чектей турган кудачылык эмес. Муну чектей турган бир класста окугандык эмес. Бул туура эмес. Келиңиздер. Биз мына кыдырып жүрүп
бардыгы жокто эмне болгондорду көрүп атабыз. Форма 2'leri толтуруп алып келип толуп калган. Канча миңдеген мында 450 миң адамды форма 2 менен башка жака жылдырып койду дейт. Ушуну сиз кантип көрбөй атасыз? Азыр да кеч эмес. Ушуну камсыз кылып бериң. Эл каалаган партиясын тандасын. Ошол шартты түзүп бериң. Биз бийликтин партияларыбыз. Биз эмне кылсак боло берет. Биз Кудайдан башка эч кимден коркпойбуз деген видео кайрылуулар чыгып атат. Жогору жакта ошону көрүп атасыздарбы? Же биз эле көрүп атабызбы? Буларды ким чекит коет? Буларды ким токтотот? Жолдош президент, келиңиз. Дагы убакыт бар. Аз калган убакыттын ичинде болсо дагы мына ушундай мыйзам бузууларды четке кагып, ушуларды токтотууну сизден суранып кетем. Чындап эле шайлоо таза өтсүн десе, бардык партияларга бирдей шарт түзүп бериңиз. Ал эми мен Каракулжа элине улуу сый, урмат көрсөтүп таазим кылам. Ошончо бут тосууларга да карабай, биздин партияны колдоп, бизге ушундай мамиле кыла турган болсо, анда биз 2 эсе шайлоодо колдоп беребиз деп ушундай сөздөр менен кайрылып атышат. Чоң рахмат сиздерге. Каракулжа эли бар болгула, кыргыз эли бар болойлук, тынчтык болсун, жакшынакай бир жыйынтык менен шайлоону аяктайлык. Рахмат.